İslam dininde ayaldarga болгон мамиле кандай? Ayaldардын İslam dininde орду кайсы? Деген суроого биз İslam dininin китептерин, атап айтканда хадистерди карап көрөлүчү. Силер экранда көрүп аткан бул Сунан ибн Маджа китеби 1854 деген номурдагы китепте мындай дейт. Посланник Аллаха сказал: любая женщина, которая умрет, когда ее муж будет доволен ею, войдет в рай. Эгерде аял өлсө, анын күйөөсү ыраазы болсо ошол аялына, ошондо гана ал бейишке кирет дейт. Эгерде күйөөсү ыраазы болбой калса аялына, анда ал бейишке кирбейт экен. Кийинки хадисти карап көрөлүк. Бул Жами ат-Тирмизи китеби 1160. Анда мындай дейт. Когда мужчина зовет жену удовлетворить свою нужду, пусть она приходит, даже если она у печи. Эгерде мусулман эркек кумарын кандырууга аялын чакырып калса, аялы жада калса, тамак жасап жүрсө дагы, от жагып, ошонун баарын таштап чуркаган бойдон келип, күйөөсүнүн каалоосун аткарыш керек дейт. Кийинки хадис Сунан ибн Маджа китеби 1852. Мындай дейт. Посланник Аллаха сказал: если бы я приказал кому-либо простираться ниц перед кем-либо еще, я бы приказал женщинам простираться ниц перед своими мужьями. Эгерде аялдар бирөөнүн астында үстөмөндөп жыгыла турган болсо, тагыраак айтканда жана Кудайга табынгандай, анда аялдар күйөөсүнүн астына ушинтип үстөмөндөп жыгылыш керек дейт. Андан кийин көк менен жазылып турган: если бы мужчина приказал своей жене переместиться с Красной горы на Черную гору и с Черной горы на Красную гору, ее долг подчиниться ему. Эгерде күйөөсү аялына кызыл тоодон кара тоону көздөй чурка десе, аялы ошол замат чуркаганга милдеттүү дейт. Ал эми кара тоого жетери менен кайра кызыл тоону көздөй чурка десе, ошол замат аялы чуркап жөнөгөнгө милдеттүү дейт. Башкача айтканда, күйөөсү эмне дебесин, аялы ошол замат аткарганга даяр болуп туруш керек экен. Кийинки хадис Сунан ан-Насаи китеби 51-26. Анда мындай дейт. Любая женщина, которая наносит духи, затем проходит мимо людей, чтобы они могли почувствовать ее аромат, тогда она прелюбодейка. Эгерде кайбир аял атыр семинип алып элдин астынан өтсө, ошол атыры жыттангыдай болуп, анда ал сойку дейт, же ойноштук кылуучу дейт. Прелюбодейка, бузулган аял дейт. Атыр семинип жүргөн мусулман аялдар кандай карайсыңар буга? Аллахтын элчисинин айтканына. Эгерде аялдар атыр семинип алса, алар бузулган аялдар дейт. Сойкуга тете. Прелюбодейка дейт. Сойку. Атырды азыркы учурда аялдар эле эмес, эркектер деле семинип жүрөт го. Ал эми Аллахтын элчиси ушундай деп айтыптыр. Ким атыр семинсе, аялдар.
Алар анда бузулган сойк аялдар дейт. Кийинки хадисти карап көрөлүк. Аялдарга тиешелүү. Бул Сахих Аль-Бухари 50-96 деген хадис. Пророк сказал: после меня я не оставил для мужчин более суровых испытаний, чем женщины. Өзүмдөн кийин эркектерге аялдан өткөн жаман азгырыкты калтырган жокмун дейт. Айтмакчы, ушул хадистин орусчасынан да тапсак болот. Орусчасын окуп көрөлүчү азыр. Муну Google'га кирип туруп, Google'га энциклопедия хадисов десеңер чыгат мына. Бул да Сахих Аль-Бухари китеби 50-96 ажында мындай деп жазылып турат. Не оставляю я после себя искушения более вредоносного для мужчин, чем женщины. Аллахтын элчиси айтып тур. Өзүмдөн кийин эркектерге аялдан өткөн зыян алып келчү азгырык таштабайм деп. Аял эң эле жаман зыян алып келчү азгырык дейт. Аллахтын элчиси айтып атат муну. Кийинки хадисти карап көрөлүк. Бул Сахих Аль-Бухари китеби 511. Ажында мындай дейт. Молитва отменяется собакой, ослом и женщиной, если они проходят перед молящимся. Эгерде мусулман эркек намаз окуп атса, анын астынан 3 нерсе өтүп кетсе, намаз бузулуп калат экен. Алар эмнелер экен? Биринчиси ит дейт. Экинчиси эшек дейт. Үчүнчүсү аял дейт. Ушул үчөө ит, эшек, аял намаз окуп аткан эркектин астынан өтүп кетсе, анда намаз бузулат экен. Муну жада калса, Мухаммедтин аялы Айша айтып атат. Я сказала, вы сделали нас, то есть женщин, собаками деп. Ой, силер бизди, аялдарды итке теңеп салбадыңарбы? Деп нааразы болуп атат. Айта кетчү нерсе, ушул эле хадисти мына Сахих Аль-Бухари 511 дегенде орусчасынан таппайсыңар. Анткени мындай жерлерин жазбай аттатып кеткен. Мына биз азыр силердин көзүңөрчө орусча хадиске кирип көрөлүчү мына. Сахих Аль-Бухари. Мына Google'га кирип туруп энциклопедия хадисов десеңер чыгат мол. Сахих Аль-Бухари китеби. Биз эмелеки окуган хадис 511. Мына бул орусчасында 510 деп турат. Андан кийин эле 512. 511 хадисти аттатып кеткен. Жазбайт. Анткени өздөрүнүн китебин жазгандан өздөрү уялат. Ал эми англисче, арабча хадисти ачсаңар турат мына. Намаз 3 нерседен бузулат дейт. Эгерде эркек киши окуп атса, маңдайынан өтүп кетсе, бул ит, эшек, анан аял дейт. Андан кийинки хадисти окуп көрөлүчү. Бул Сахих Аль-Бухари китеби 1052. Аженде Мухаммедтин көзүнө аркы дүйнө көрүнгөн имиш. Аркы дүйнөдөн бейишти да көрүптүр, жемиштерин. Анын жемиштерин үзүп алайын деп үсүп алганга жетишпей калыптыр. Ошондой эле тозокту да көрүптүр. Аллахтын элчиси. Караса, анын ичинде тозокто кыйналып күйүп аткандардын көп эле аялдар экен дейт. Мына көк менен жазылып турганда окуйлучу азыр. Я, Мухаммед айтып атат. Также видел адский огонь. И я
никогда не видел такого ужасного зрелища. Я видел, что большинство жителей были женщины. Ошондой эле мен тозокту көрдүм дейт. Аякта ушундай жанчыда кыз азапты көрүп атышыптыр дейт, кыйналып. Анан ошол кыйналып тозокто күйүп аткандардын көп эле аялдар экен дейт. Мына исламдын китептери өздөрү бизге айтып берип атат. Аялдарга болгон мамиле кандай? Аялдардын бул дүйнөдөгү оорду кандай? Анан ал эле эмес, тиги дүйнөдө дагы оорду каякта? Кеңири тараган ушундай бир сөз бар эмеспи? Ислам динине ылайык бейиш деген бул энелердин таманын астында экен деп койсо, ошого ишенип жүрө беришет. Ал эми исламдын мына китептери өзүлөрү айтып берип атат. Аялдарга болгон мамиле кандай? Аялдардын бул дүйнөдөгү оорду кай жерде? Анан тиги дүйнөдөгү оорду кай жерде? Тескерисинче тиги дүйнөдө тозокто күйүп аткандардын эң эле көбү бул аялдар дейт.